Арыстан алай бул чындыкты эч качан жашырбаш керек. Түшүмдө мен кут кармагам. Өз көзүм менен көргөм. Ушул үй толтура эркек адамдар отуруппуз, баягы дастаркон салаарда, эт тартаарда отургузуп колуң чайкаткандай эркек адамдар отуруппуз. Бет маңдайымда Бакай ата отуруптур. Бакай атадан төр жагында мен отурупмун. Анаңгыча эле кут түштүү болуп калды, бир эле мындай чагылгандай линия түшүп, жапжашыл болгон свет. Көп кандайдыр бир мындай чагылгандын эле свети. Ал эле булут түштү. Анан карап турганга болбойт экен аны. Баягы сварканы да азыр караса болот. Аны караганга болбойт. Мен теп туруп, аны ушул аябай чоң, ак көк булут. Анан мына кут дейт. Анан көтөрүлдү булут. Кичине мындай кучак жеткидей болгондо анан тур сеники экен карма деди Бакай ата. Анан кармап, анан ушул илим башталган. Кийин мен алайга барып калганда, алайдагы ошо аалам менен байланышкан катчы көп кырлуу аял Зульфия ошо илимдештерине сүйлөдү. Алайга кут түшүптүр деди. Куттун далили могу киши Арыстан алай экен деди. Анысы кандай азыр кыргызга кут түштү. Адамзатка кут түштү. Урматтуу улуу журтум. Мына өткөндө Турсуке Турсунбай Бакер уулу минтти. Теңирчилерди автобуска салыш керек да Сибирге айдап ийиш керек дейт. Теңирчилер чогултуп мумия кылып мен музейге тапшырышып калышым керек. Анда ойлондум. Анан байланыш келди. Жаздым. Мен минтип атам. Айланайын ошо диндегилер, айланайын жан дүйнөсү жардылар, пенделер, кел улуулукка өтүп алыңыздар, өлбөй калыңыздар, арбайдын ордун аткарып калыңыздар деп атам. Көрдүңүзбү? Кут дарыган, Кудай сыпаттагы, ошо теңирчи аталган, теңирчи эмесмин мен өзүм. Мен теңирчи эмес, мен атамды куш кыйлып койдум беле. Мисалга ошолор элестеткендей. Мен өзүм теңирмин. Мен теңир сыпаттагы адаммын. Мен теңирдин ролун аткарып аткан адаммын. Мына мен куткарып алайын, бириктирип алайын деп атам да, менин кызматым. Ошон үчүн Кудай арбай ошондой калыс, улуу, же улуу тоодон чыкканбы, же улуар үнүн укканбы, тегиз, теңирдей тегиз караган адамдарды кийет экен дедим да. Ошентип жаздырды. А башка улутка эгер ушу Кудайдын кереметин берип койсо, алар музейге катырмат беле? Сибирге айдайт беле? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мына кыргыз калыс. Бир орус турса 4-5 кыргыз алынын келишинче бири-бири менен тиги жаман ойлоп калбасын деп, жаман ойдо калбасын деп орусча сүйлөп атат. Бул корккондук эмес, бул кылган сыйы, улуу маданияты. Ошондуктан Кыргызстан Кудай чыгыптыр, Кыргызгады Кудай кийиптир деп мен аябай кубанып калдым. Анан бул чын эле Кудай кийдиби деп ой кылам да. Эгер Кудай кийбесе, мындай кудурет иштебейт эле да. Мына эфирден эмне өтүп атат? Энергия өтүп атат. Канча молдо сүйлөп атат. Энергия өтүп атабы? Жок. Канча билим берүү министринен баштап президентине чейин сүйлөп атат. Энергия өтүп атабы? Жок. Көрдүңүзбү? Кудай кудурети берилбесе, адамзатты бир адам же бир улут бириктире албайт эле. Кудай кудурети берилбесе, от, суу, таш, арбай, мазар менен адамзатты жазалап, ойготуп, тобосуна жандыра албайт эле. Кудай кудурети берилбесе, эфирден энергия өтпөйт эле. Кудай кудурети берилбесе, адам мынча ойгонбойт эле. Кудай кудурети берилбесе, мо жалганчылар биринин башын бири жебейт эле.
Кудай кудурети берилбесе, анда бай өзүнчө кыйынсынып, криминал өзүнчө кыйынсынып, бийлик өзүнчө кыйынсынып, дагы башаламан жашоо боло берет эле. Караңыз мына урматтуу улуу журтум. Ошондуктан баатыр качан чыгыптыр? Пайгамбар кантип доорулордо чыгыптыр? Баатыр элдин башына күн түшкөн кезде Кудай аалам баатырын жаратыптыр. Баатыр бириктириптир, чындыкты орнотуптур, адам сатканды токтотуптур, иретке келтирип мамлекет түптөптүр, каганат кылдыбы? Чек арасын түптөдүбү? Ошол сыяктуу дагы бүгүн кыргыз кор дүйнөдө экен. Мына Толгон Токой батыштын идеологиясы келип алды. Мына бу жерде турат. Ааламдан берилген, бул менин оюма эчтеке жок. Толгон Токой батыштын идеология саясатына караганда, кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик. Мына бүгүнкү күндө Толгон Токой батыштын идеологиясы кыргызды эч нерсе